Саламатсыңарбы балдар? Рационалдык амалдарга аралаш амалдарды аткарабыз дегенде эми кошуп кемитүү бардыгы эле аралаш болот да. Ошондо үйрөнгөн боюнча аткарабыз. Эми минус кашан сыртында болсо ичиндеги менен эмнени берет? Плюсту берет. Ошондо -2 +10 +11 болот экен. -2 +10 болсо 8 болот. 8ге 11-ди кошсок 19 болот экен. Бул жакты карайлы. -10го -1-ди кошсок -11 болот. -11 +20 болсо 9. 9 -12 болсо 9дан 12-ни кемитсек, 12ден 9-ду кемитип туруп жазып коебуз да, -3 болот. Эми бул жерде мисалы үчүн оң жана терс сандарды кошуп кемитүү аралаш амалдар болгондо балдар көбүнчө мындай так эсептей албай кыйналышат да бул жерден. Анан ошондо жакшы үйрөнүш үчүн мындай салыштырсак болот, аналогия кылыпчы. Минус акчалар, то есть минус сандар булар карыздар, плюстар булар силердин акчаңар депчи. Магазинге бардыңар, 2 сомго карыз алдыңар, 10 сом төлөдүңөр, дагы 11 сом мисалы үчүн бул чөнтөгүңөрдө акчаңар, булар карыздар. Анан ошондо 2 сом карыз болуп, анан ушунча акчаңар болсо канча сомуңар калат негизи деген, карызды төлөгөндөн кийин деп ойлонсо да болот да. Мисалы үчүн -10, -3түн чыкканын карай турган болсок, -10 магазинге бардык, 10 сомго карыз жаздырып алдык. Анан мисалы үчүн мындай кылсаңар болот да. 10 сомго карыз жаздырып келдик. Анан дагы 1 сомго жаздырып келдик карызы. Канча сом карыз болосуңар? Анда автоматически эле 11 сом карыз болдук деп айтат балдар. Ошондо эки терстен кошулат, белгиси сакталат деген ошо көрдүңөрбү? Демек 11 сом карыз болсоң анда минус. Эми карап тур. Эми 11 сом карызсың, апарып 20 сом берсең, канча сом сага кайтарып бериш керек? Бул жерден уже балдар жаңылбайт, чынбы? Жаңылбайт. 11 сом карыз болсоң, 20 сом берсең, автоматически эле эмне 9 сом күтөсүң да, сага азыр 8 сом берсиңчи, анан айтасың да, кана депчи. Алып келбейсиңби 9 сом деп. Кана дагы 1 сом деп айтасың да, чынбы? То есть көрдүңөрбү балдар, акча менен мисалы үчүн оң жана терс сандарга келгенде акча менен ой жүгүртө турган болсоңар, ката кетирбей деле каласыңар да. Чын эле балдар эсептеп түшүнбөйт дагы, анан ушинтип акчага келгенде айтып койсоң, уже ката кетирбейт. Демек, 9 сом, анан 9 сом кайтарып берет да, анан дагы 12 сомго бир покупка кыла турган болсоңор, 12 сомдук бир нерсени сатып алып 9 сом берсеңер, канча сом жетпей калат? 3 сом жетпей калат. 3 сомду магазиндеги эже жазып койсо, анда -3 сом. Бул карыз болуп калат. Көрдүңөр, мына ушинтип ой жүгүртө турган болсоңор, эсептериңер оңой чыгат. Түшүнбөй атсаңар, -20 -10 демек -30 болот, Андан кийин дагы -7 болсо -37 болот. Анан -37 дагы 25 сом карыз алган болсоңор, -30, так 37ге 25-ти кошобуз, карызды кошуш керек болот. 12 1 көңүлдө 62. Демек общий 62 сом карыз. Анан могул сыртта минус менен иштеги -2 кашан ачканда плюс берип калат дагы. Анан демек бардыгы кош болуп калат экен. Кош болгондо 37, анан 44 болот экен. Могул минус менен сырттагы минус дагы плюсту берип калат. Анда мындай болуп калат, плюс 45. Ошондо -2ге 1ди кошсок, то есть 2ден 1ди кемитебиз, -1 калат, жарымга жарымды кемитсек 0 болот. Ошондо 45тен 1ди кемитип коет экенбиз. Ошондо 44 калат экен. Так, анда -7 мына карыз алдыңар, дагы 2 сом карыз алдыңар, -9 карыз болдуңар. Мо 2 минус плюс берет, ошондо жер -9 плюс 3, анан плюс 50 болуп калат. Ушундай технический моменттерин билишиңер керек да, минус менен минус плюс болуп калат, анан эсептей берсеңер болот. 9 сом карыз болчусуңар, 3 сом төлөсөңөр 6 сом карыз калат, анан дагы 50 сом берсеңер эмне болот? 44 сом кайтарып бериш керек. Бул силердин акчаңар деген сөз. Так, андан кийин минус 2 терс сан кошулат.
1,75'ke 2,38'ti koşuyoruz. 5'ke 8'ti koşsak 13 bir көңүлдө, 10, 11 bir көңүлдө, 3, 4 бүтүн минус 4,13 болот экен бул жагы. Минус 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. Ошондо 12 болот. Анан бул минус менен сыртта минус 2 эмне болот? Плюс болот. Так, азыр 13 болчу да. Минус 4,13 плюс 12 болуп калат экен. Ошондо 12ден муну кемитип коюшубуз керек болот. 12 минус 4,13. Бул жака нөлдөрдү кошобуз. 7, 9, 8, 11, 7. То есть ошондо 7,187 болот экен. Кийинки тапшырмаларды аткарсак, 8ден 6-ны алсак 2 болот. Кашан ачсак 10 минус 2 8 болот. Анан 1ден 3'ті алсак минус 2. Минус 2 кашан ачсак минус менен плюс болуп турса минус 50 болуп калат. Ошондо 6 болот экен. Так, 347-ни. Силер видеону токтотуп өзүңөр иштеп, анан кайра видеону күйгүзүп, анан ошол менин чыгаргандарым менен текшерсеңер болот экен балдар. Минус 34, бул 2 минус эмне болот? Плюсту берет. Плюс 5, минус 23, анан плюс 50 болуп калат экен, бул жер. Бул экөө мында муну кемитебиз, карызыбыз бар. 34 сом 5 сом берсек 29 сом карыз болобуз. 29га 23 кошсок эмне болот? 29 52 болот. Минус 52 сом карызбыз. Анан 50 сом төлөсөк 2002 сомубуз карыз калат. Бул жер минус 10, минус 26, анан минус 19 болот экен. Так. Дагы 2 эсебибиз калды. 64төн 22-ни алабыз. 2, 42. Так, 42ден дагы 16-ны алабыз. 6, 3, 2, 26. Так, 26га 8'ти кошсок 34 болот экен. Андан кийин моекке кошулат. Минус 36 болот. Минус 36га 42'ни кошобуз. 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. 78. Мында муну кемитебиз. Минус 78, минус 6, ушундай минус 84 болуп калат экен. Ушундай. Ошон үчүн жакшылап кайталагыла, ушуларды машык кыла балдар. Оң сан, терс сан, плюс минус. Кашан сыртындай минус болсо ичиндеги минус менен плюс берет. Бул мындай техникалык нерселер да. Технический деп коет. Буларды ойлонбостон автоматтык деңгээлде аткарганды билишиңер керек. Анын үчүн көп жолу кайталашыңар керек. Көп жолу кайталаганда ушул видео сабактарды кайра-кайра көрүп, кайра-кайра көчүрүп жазып, кайра-кайра чыгарып берип, ушул эле эсептерди, жаңы эсептин деле кереги жок балдар. Ушул эле видео сабактарды кайра-кайра көрүп, тетрадка кайра жазып, ошого мындай сабырыңар жетеби, чыдай аласыңарбы? 10 жолу көчүрүп жазып, 10 жолу кайталоого мындай жетеби күчүңөр? Жетсе, анда үйрөнөсүңөр балдар. Көп окуучулар кандай кылат? Bir жолу көрөт, болду мен көрдүм дейт. Кайталабайсың десе, көрдүм да дейт да. Bir жолу көрүп кой эле макул, көп көрүп койсо 3 жолу көргөн болсо, аябай эле көп көргөн сыяктуу эме кылат дагы. Анан мен 3 жолу көрдүм. Жетпейт балдар, 1 жолу көргөндө 2% силерге мээңерге кирет да. Ошондо 50 жолу көргөндө анан 100% кирет экен. Ошондуктан давайте жакшылап окугула, ортодон көп бала алабыз, Кудай буйрса.